Эми адам ким болбосун жашоого бир келип бир кетет. Баарыбыз тең ошондойбуз. А бирок таланттыкы башкачараак. Айрыкча бир мазмун, мааниге ээ, элдик мүнөзгө ээ, элдик кайрылууга ээ, элдик бир эскерүүгө ээ болуп өтөт экен. Муса өскөн Байгөнчөк айылында туулуп өскөн Жалил өзүнчө бир агып өткөн дайрадай өзүнчө нукка, өзүнчө шарга ээ музыкант, музыка дүйнөсүнүн, мындай алганда адамгерчилик дүйнөсүнүн бир жаркырап жанган жылдызы сыяктуу менин эле эсимде ушундай жашап өттү деп ойлойм. Анткени ал жашаган жер, дем алган аба, ичкен суу, басып турган айылы, айылдаштары ага ушундай бир пайдабал болуп берген деп ойлойм. Анткени бир сейрек таланттардын ошондой жолу болот экен. Байгөнчөктө мына Чодолдой ата баштаган. Анын бир туугандары баштаган бүтүндөй бир үй бүлөлүк талант жатат. Бир тарых, таланттын тарыхы жатат. Тетиги Жумгал тараптан, ар кайсы тараптан ушул Байгөнчөк айылына бир 4-5 уруудан турган эл келип отурукташып кичинекей жерге. Ошондон кийин көбөйүшүп, ошондон байышып, анан акталан жер дегендер кой, кечөө келгенде ошол келгиндер ээлеп алышабы ушундай жер дегенде наркы салтты билген аксакалдары чыгып, эми көнчөктөй болгон жер экен, ушуну бизден аяйсыңарбы дегенде, кулактын көнчөгүндөй жерде болуптур силердики деп анан ошондон кайра дүркүрөп өсүшүп, баягы Көнчөктөй айылдын эли бай болуп, анан Байгөнчөк аталып калган экен. Маркум Табрис оторуп айтып калчу эле, келгенибизге 200 жылдай болуптур деп айтып калчу. Ал кечээ эле дүйнө салып өттү, биздин көз алдыбызда сүйлөшүп калдык. Анан ошол Табрис сыяктуу залкар кемеңгер кишилер мындай алганда таланттын кичинекей тамчыдай мекени болгону менен талант тарыхында бир жаркырап турган Мончоктой айыл нурга айланып калды. Ошолордун уландысы, Мусакенин уландылары ушул Жалил болуп калды десем жаңылбайм. Жалил менен бир 20-30 жылга жакын ак инидей мындай калемдеш, таламдаш, мындай алганда талант тагдырлаш болуп өсүп, бирге иштешип, бирге жүрүшүп, бирге муңдашып, бирге сырдашып, купуя, ачык дегендей жүрүп калдык. Эми биз адамдарда кызык экенбиз. Качан ушул таланттын мен дегендердин көрсөткөндөн кийин анан ушул эске түшүп, ошондо да толук эске түшпөй, анын айрым бир жакшы жактары кандайдыр деңгээлде бир мескил менен, курак менен унутулуп, өкүндүрүп калат экен. Жалил менде так ошондой бир жарк этип турар, качан болсо чагылып турар нур болуп калды. Талантка, чыгармачылыкка бул өмүрүн
арнаган жигит эле. Бала чагынан кой кайтарып жүргөндө ушул Байгөнчөктүн талааларында, оюнда, тоосунда, кой жанында дем алган абасы менен, ичкен суусу менен, баскан турган жери, тоонун гүлү, сыдырым эрке жели менен ушул келген кайрыктар ошол обон болуп жан дүйнөсүнө орноп, андан кайра ушул элге чыккан экен деп ойлой берем. Анткени бир жолу Калый аке менен Акталага келгенде сүйлөшүп турсак, эшиктин астында экен, жаан тамчылап атыптыр. Анан Калый аке айтып атпайбы? Эним Өмүрбек, мына музыканы угуп атасыңбы деп. Анан жок байке десем, мына жамгыр деген музыка, ушунун үнү бар сен билсең. Бул деген музыка деп атпайбы? Бул деген чоң нерсе да. Калый аке жөнүндө кийин дагы башкалардан уктум. Көлдүн жээгине барып жатып балык уулап, ошол жерден келген куштардын, өрдөктүн, башкалардын ушул үндөрүнөн, балыктын өйдө атып чыгып кайра сууга түшкөн үнүнөн, толкунунан, ошол суунун шарынан ушул мен музыканы алганы келдим. Ошон үчүн мен жаттым деп жанында ошо жолдоштору менен келгендерин айтты дегендерден мен оосума-оос угуп таң калып калдым эле. Мен өзүм дагы ошондой жолуктуруп жанагындай могу музыканы угуп атасыңбы дегенине мен аябай таң калып, көрсө музыка деген ушул жан дүйнө кабыл алуу жаратылыштын өзү турбайбы деп калдым эле. Жалилде так ушул бар болчу. Койлордун ак булуттай жайылып чыкканы, жылкылардын үйүр кичинеп Коктогулоттон атып чыгып, айгырлардын үйүрүн кайтарып бир чоң үй бүлөдөй турганы, алардын желеде байланган кулундар тизилип, алардын үндөрү, талаалардагы, адырлардагы суурлардын үндөрү, ошолордун чуркаганы тойпоңдоп, шамал, карагайлардын шуудуру, жолдор кыйма чийме, шамал менен жарышып атчан жүрүү, аттын чылбырынан кармап кырга жатып алып койлордун жайылганын, жылкынын оттогонун, уйлардын ошол үңкүп жаткан учурларын койлордун суу жээгиндеги, ушунун баарысы жан дүйнөсүнө ушул жаратылыш ошо боюнча кирген экен да. Мындай алганда жаратылыштын өзүнө окшош эле. Мындай алганда карап көрсөң, мындай өмүрүн, чыгармаларын, так ушул жаратылыштын сага бир берилип аткан таасирлериндей, ырларында, музыкаларында так ушул бар эле. Күн түндөп тынбай иштечү эле. Кандай учур болсо дагы барып иштешим керек байке азыр. Атайым ауылга келдим эле деп бир да бир иш чарадан алаксып же ишим бар эле деп калган эмес. А бирок ошол калган ишин түн менен бир отуруп толуктап, жыйнактап, сарамжалдап алып жүрчү. Жакшы идеялардын ушул ээси эле. Ырларда кайсы бир сап жагып калса, Өмүрбек байке, китебиңиздеги могул сап мага жагып калды. Ушуну ыргылалы дечү. Шырдакбектин ордосунда жашайбыз Өмүрбек байке. Ушул жөнүндө бир жазбайсыз. Шырдакбек анын айымы жөнүндө бир дастан кылбайлыбы деп мага ой салган. Мен ошондон кийин
ошол эки дастанды жазып, бул аябай элге алымдуу болду. Айрымдары ушул эки дастанды угусуп эле үйгө башка коюп туруп укчу неме экен бул. Эрди катын тууралуу эле турбайбы деп жүрүштү. Айрым чоңдор дагы ушинтип жүрүштү. Анан элдин мүдөөсү, ою мезгилдеги ошол эл башылардын туура эмес элдин үстүнөн болгон тигүү немелери жөнүндө да ушул жөнүндө да бир жазсак болот деп айтты. Бул ыр деген дайым элди үндөп турчу, элди чакырык салып турчу, элге бир ушундай бир жакшылыкты тартуулоочу, калыстыкты, адилдикти тартуулоочу бул ыр дүйнөсү болот да, бул музыкада деп ушинтчү. Ошондо мен эл башы болбой куруп кал деген бир дастанды жазгам. Кийин бул Акталаа менен ушул өмүр өткөнчө ушунча тыгыз байланышта болду. Келгенде келип эле Байгончокко келип, ага туугандарын учурашып кетип калган жок. Көргөлжүнгө келип, өзү окуп бүткөн мектебине чейин барып, ошол жерден мен дегендерге жолугуп, музыканттарга жолугуп, ойлорун айтып, жолдорун айтып, өсүүнүн, аткаруучулуктун, ырдоонун, музыка чыгаруунун багыттарын ушул жаштарга дайым айтып кеп турчу эле. Ошондо жөн келчү эмес. Кайсы бир ошол өзүнүн иш-чаралары болгон да, ошолорго бүт Асел Турдалиева сыяктуу өзүнүн башка да жора жолдошторунан аткаруучуларды ала келип, ырдатып кошо чоң концерттик программа менен келип жүрчү эле. Ошондой бир жолку келишинде деп өзү айтат да, Ийин Байкемин эсиңизде эле болсун дейт, ошол райондун акими чалып калды дейт. Жалил байке, концерттик программа менен келип атып куттуктайбыз, абдан жакшы. Анан Жамел Бөкөлөбүчтүн бир эл башы болбой куруп кал деген бир дастаны бар экен, ошону ырдатпай эле койсоңуз. Ал тиги интернетте берилип кеткен да мурда. Анан менин жолдошторум бар, угуп алып, сен чыгыпсың деп мени какшыктап куттуктап атышат. Сизден сураныч деп ушинтти деп айтып атпайбы. Анан ушундай элге жетимдүү ырларды чыгарып, ага обон жаратып, ушундай бир эл күткөн музыкант, эл күткөн талант катары өзүн жасап кетти. Бүтүндөй өзүн жасап кетти. Ошонун өзү дагы Жалил үчүн, Жалилди билген биз үчүн чоң нерсе. Жалил жеке эле музыкант, бойдон калган жок. Бул музыкант болуу менен, чоң талант болуу менен чоң адамгерчиликтүү адам болду. Чоң тамга менен жасалган адам бойдон кетти бул. Бул журналистикага дагы, журналистиканын публистикасына, ар кандай жолдоруна, поэзияга да ушул багыттанды, аттын башын бурду. Шу дегенде баягы ыр жазууда жаңыдан такшалуунун жолунда болуп жүрдү. Кийин кадимки эле профессионал акынга айланды. Дастандарды жаратты, ырларды жаратты. Өзү обонго салып дагы неметип калды. Абдан жетилди. Ушунун өзү дагы, анын публистикалык макалалары дагы курч, эл жөнүндө, жер жөнүндө, Акталаа жөнүндө чыкты. Ушунун өзү көп курдуу талант болду. Мындай алганда Жалил өзү эле мындай сүйүүгө айланган адам эле. Муну сүйбөй койчу эмес, ким болбосун ушундай жакшы көрчү. Аял заты дагы, эркек заты дагы, жаш дагы, кары дагы ушул жакедеп турушчу. Кантип жакедебейт? Же бир кишиге бир катуу сөзү болбосо, же бир кишинин бир жакедеп айткан сөзүн орундатпай койбосо, өзүнөн мурда адамдын суроосун канааттандырчу бул. Балага дагы, үй бүлөгө дагы ушундай карачу. Жубайы Тынар оорукчан болуп калды негизи. Ушуга көзүнүн карегиндей көз салып жүрдү.
Ошого жараша Тынар дагы жакшы аялдан чыгып, көйнөгүнүн жакасын кирдетпестен эле эмес, тамак ашы болобу, дасмалы болобу, жанындай көрүп, жанындай сыйлап, талант экенин жубайынын билиши бул чоң бактуу болот. Көпчүлүк учурда жубайы таланттай билбейт, эркекти аялбы. А бул Тынар жубайынын талант экенин, болгондо дагы элдик талант экенин, кайталангыс сейрек талант экенин Тынар билчү эле. Уурукчан киши аябай акылдуу болот. Уурукчан киши баарысына көз салып, баарысын байкап, алдыны артты, келимди кетимди баарысын бир жик чыгарбай, төгөрөгүн төп билген киши болот. Тынар ушундай аял заты болчу. Ошол убакта жаштайынан Жакем дагы оорукчан болуп, жанагы аксап басып, кандайдыр бир деңгээлде ушул ооруганда бир мындай бир аян кошо жүргөндөй болуп, бир жөлөмөс кошо жүргөндөй болуп, ушундай жүрчү эле, ушундай кабылдоочу эле дүйнөнү дагы бир ушундай бир илме кайып бир жаралган сыяктуу өзүндө бир ушундай сезим бар эле. Жүрүм турумунда дагы ушундай бир нерсе байкалчу, мүнөзүндө дагы. Тынч, баарысын кабыл алма, бир тескери четке какмасы жок. Эч нерсеге кайдыгер эмес. Адамзат үчүн бир жаралган жан сыяктуу ушундай сезилчү. Чыгармачылык бул өмүрү өткөнчө ушунчалык бир чоң сүйүүсүнө айланды. Түндүн кайсы убагы болбосун, жанагындай бир жаккан саптар же бир жаккан ойлору болгондо ушул түнкү саат 1 болсо дагы чалчу. Анткени ошондой менин кабыл аларым да бул түшүнчө эле да. Өрбөк байке, момундай бир ой болуп атат, кандай дейсиз? Ушул жөнүндө бир жазпайлыбы деп ушинтип келчү. Ошол тынчтык бербей, уйкусунан ойготуп алып Жалилди, жанагы илме кайып сыяктуу аян бергендей болуп, ушуну айт Өрбөк байкеңе деген сыяктуу ушундай жүрчү да, ушундай жашачу. Басканда турганда кимге жолукса дагы ушундай астейдил жаны менен, ысык саламы менен, ысык көз карашы менен, аны бир шашып атам деген көз карашын такыр сездирбей, билдирбей, бир камаарабай эле бир чыгармачылыгы жок, жай эле бир эмгеги жок, жай жүргөн кишидей ушундай өзүн сездирчү. Ушундай кабылдатчу кишиге. Ошону менен ал элдин жолуккан ар биринин жүрөгүнө кирип кетчү. Жүрөгүнөн орун алчу, жүрөгүндө жашап калчу. Так ушинтип жашап келатат. Экинчи жолдошуна үйлөнүп калды. Тынч, жакшы аял зат эле. Анан ошого үйлөнөрдүн астында бекен айтып атпайбы? Өрбөк байке, ушул кишини мен кандайдыр бир жаш кезимде көрүптүрмүн деп. Аян сыяктуу да. Эми ал эжели көрбөсөң кайдан десем, билбейм, ушул мага ушундай элестеп көрүндү мага деп атпайбы? Жаш кези менен көрүнүп атпайбы? Ошонун өзүндө да бир кандайдыр бир нерсе барбы, ким билет? Жашоодон эрте кетээрин да бир мүмкүн бир белгиси ошол, ким билет? Ушул сыяктуу нерселер аны тагдыр таржымалында өзүнүн бир ушул касиеттүүлүгүндө, эч кимге көп сезилбеген, билинбеген кереметтүүлүгүндө ушундай бир илме кайып нерселер, аяндуу нерселер, түбөлүккө өмүрүнө бир баяндуу нерселер барбы деп мен ойлоп калам. Айтып калды бир жолу. Тигилер булар жөнүндө сүйлөшүп отурабыз бул бульварда. Анан Калый акеникине да бир эки жолу чогуу болгонбуз. Анткени Калый акен күйөө баласы эле да, мындай алганда чукул. Мындай алганда Тынар кыз сыяктуу болуп, бул бир тууган өзүнүн өзөктүү күйөө баласы сыяктуу болчу ошол үйдө. Болду басана.
Молда болсо калыйды. Ушундай сыйлачу. Анан мен бир жолу айттым, эй жаке, сен эми биз эми кандай болбосун чогулган сүрөткө түшүшкө аракет кылабыз. Сен чогуу жүрөсүң. Сүрөткө түшүп коюшуң керекпир. Чогулуп десем, ии байке рас айттыңыз. Деп андан сүрөткө түштүбү жокпу билбейм, туура кабыл алды. Анан дагы бир жолу отурганда жаке, экөөбүздүн сен чыгарган ырлар, мен жазган ырлар болуп, ондо болуп бир 20 ашып кеткен окшойт, бир ноталуу китеп кылып чыгарып койбойлубу десем, байке абдан туура айтасыз. Мен нотасын даярдайын деди. Ошол нотаны эң жакшы жазгандарга, колу сулуу жазгандарга жаздырып, 5-6 күн ичинде эле даярдап салды. Ошондо ушул кош кайрык деген сырты дагы бир тоого ноталарды салган, өзүнчө жыйнак кылып мага аябай жакты. Атын дагы кош кайрык деп, буга акын Махабат Молдалиева деген экөөбүзгө тең карата, экөөбүз тең жакшы билген эле да баш сөз жазды. Жазганда дагы аябай жакшы жазды. Шырдакбек хан, Тайлак Баатыр, Акмөөр сулуу, Алтыбок мекендеген, Тоголок молдо Муса Бектемир, Шүкүрбек Калыйдын жиндик каны тамган айтылуу Актала жергеси, Кыргыз элине жогорудагыдай жана башка нечендеген залкар таланттарды берген касиеттүү жер экендиги белгилүү. Улуулардын көчүн улап, кийинки таланттардын жолун баштап келе жаткан, бүгүнкү биз сөз кыла турган Кыргыздын кыйырына белгилүү эки орошон талант Өмүрбек Төлөев, Жалил Сыдыков да мына ошол Акталаанын чыгаан кулундары деп анан ойлорун айтканда, анан ошол жакем жөнүндө айтып атпайбы мындай деп. Ал эми Жалил байкенин обондору кайсыл гана музыкалык жанрда болбосун, кайсы гана өңүттөн алып карасаң да элге сиңимдүү, уккулуктуу келип, кулактын эмес жүрөктүн ырынан айланып оболоп келет. Ал кыргыз музыка өнөрүнө зор салым кошуп, кыйырга кеткен эң мыкты ыргактарды үнү мукам, тандамал, чебер аткаруучулар аркылуу жан дүйнөнүн түпкүрүн уялатып, көөдөндөргө жеткире жайдагы нөшөлдөй төгүүдө. Жалил Сыдыковдун обондорун не деген залкар ырчылар, аткаруучулар ырдап келишет. Ошондой эле чыгаан талант музыка дүйнөсүндө гана эмес, акын катары да белгилүү. Элге жерге күзгөн инсан катары публицистикалык курч макалаларды да жазып келүүдө. Деп Махабат Молдалиева Жалил жөнүндөгү оюн дагы билдирип атпайбы. Ошол китеп тарыхый эстелик болуп калды. Жакем ошондо башына жазып атпайбы. Айкалышса поэзия, музыка, ал таланттын колго конгон кушуда, куюлушуп ыры-ондор жасылат, куттук айтып, ак жол тиле уулуңа деп атат да. Ошол кош кайрыктын алгачкы бетине. Аны экөөбүз ошол күнү кызы, небереси Адеми менен сүрөткө түшүп, мына бул сүрөт ошондогу. Бул дагы чоң эстелик болуп калды. Анан баарыдан Жакемдин чоң адамдыгы, мындай бою кичине, элден бөлүнбөй, билинбей жашап келгени менен эң чоң адамдыгын, эң бийик адамдыгын көрсөтүп кетти. Баарыдан дагы ушунчалык даражада болуп, жүздөгөн обондордун ээси болуп, жүздөгөн аткаруучулары менен кыйыры Кытай, чет өлкөлөргө чейин ырлары тарап кетип турса дагы, мен деп бир төшүн кагып, өпкө каккан жок. Мен деп бирөөгө бир сөз айтканын мен уккан жокмун. Мен деген Жалилмин, сен билесиңби деген бир сөзүн уккан жокмун. Ушундай жерге жакын, ушундай көтөрүмдүү, ушундай сабырдуу, ушундай мунасалуу, ушундай акылдуу, ушундай бир акылга толгон ойлорду өзүндө багып жүргөн, балбан ойлуу, курч ойлуу, терең ойлуу, чабытчыл ойлуу,
элге жетимдүү ойлуу болчу. Мунун ойлору, музыкасы ушул жүрөктөргө гана шып тыргыйдай кирип орун алган ойлор эле. Кимдер гана аткарбады, кимдер гана буга жолукпады, кимдер гана Жалилди сүйбөдү. Ушунчалык сүйкүмдүү элдин сүймөнчүгүнө айланган киши эле. Эгер деле өсүм көтөрсө, эгер деле улунуп жылынса Жалил, эчак эле эл артисти болуп калмак. Топтогон материалдары да бар болчу. Ошол өзүнөн улуурактарды жолго салып туруп, мен албайм деп, ошондон документин алып коюп атпайбы? Ким ушинте алат? Бир да талант оңой менен мынте албайт. Жалгыз гана Жалил ушинте алган. Эгерде Жалил улунуп жылынган болгондо, Калый деген кайнатасы болуп турса Молдобасанов, эчак эле эл артистин алып коймок. Эч кимдин өзүнө пайдаланбагандыгы. Дүнүйө болобу, мүлк болобу, эмне материалдык байлык болобу, өзүнө бир ыраа көрбөгөндүгү. Элге деп турганы, байлык эле ыр болуп турганы, байлык эле музыка болуп турганы. Ошонун баарын элге чачып, элге бир жылдыздай конуштатып койгону Жалилдин бактысы. Эмне дейбиз? Жалил жөнүндө түгөнбөйт айта берсең, эстей берсең, житкен окту аткан ок табат дегендей, Жалил жөнүндө сөздөр, Жалил жөнүндө ойлор табыла берет, келе белет, булут болуп сени чулгап, кайра ошондон Жалилди сени менен бирге алып чыга берет. Ушунун өзү элдин бактысы. Элге айланган Жалилдин бактысы. Жалилдин жашоосу, экинчи жашоосу эми гана башталып атат. Муну биз көстүрүүдө айтып деп турушубуз керек. Элге жеткиришибиз керек жаштарга. Жаштар үлгү алыш керек. Куудуң шуудуңу жок бир дагы. Бир дагы бир экиленбеген. Бир дагы бир бой көтөрбөгөн. Өзү жеңил, кичинекей көрүнгөнү менен салмагы тоодой. Ала тоодой адам эле. Жакшылыгы жанбайт, дайым элдин жүрөгүндө, элдин өмүрүндө сакталат. Жакем дайым бар, мени менен бир, сени менен бир, баарыңар менен бир Жалил. Жалил жашасын, Жалил жашайт дейбиз.